Assalamu alaikum urmatlı Sadır Nurkocaevich. Menin sizge kayrılımdın sebebi tömöndögüçe. Kırgız Respublikasının 2024 yılın 12 yanvarındağı nomor 14. Kırgız Respublikasında jarandardын den soolugун korgоо jönündө mыйзамдын 44 беренесине ылайык ар бир жаңы иштелип чыккан дары клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү керектигине байланыштуу мен иштеп чыккан жүрөккө шунтованы жасаттырбай, стент койдурбай, жүрөктүн кан тамырларын алмаштырбай, жүрөккө кардио стимулятор койдурбай, жүрөктүн клапанын алмаштырбай, бир эле учурда жүрөктүн баардык органдарын 100%га чейин айыктыруучу дарыны Саламаттык сактоо министрлигине караштуу жүрөк хирургиясы илим изилдөө институтунда изилдетип чыгып, иш жүзүнө ачырсаңыз, Кыргызстанда статистика боюнча жыл сайын кайтыш болуучу 20 миңден ашык адамды өлүмдөн сактап калууга өз салымыңызды кошкон болот элеңиз. Ошондой эле ар 6 ай сайын миңдеген жүрөк ооруган адамдардын больницаларда жатып дарылануусун токтотуп, аларга бюджеттен жыл сайын сарпталуучу миллиарддаган сомду үнөмдөп калууга дагы өз салымыңызды кошкон болот элеңиз. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, жүрөктү эч кандай хирургиялык операциясыз 100%га чейин айыктыруучу дары бул дүйнөлүк деңгээлдеги илимий ачылыш. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги илимий ачылышты илимий жана практикалык жактан изилдетип чыгып, Кыргызстан боюнча ишке ашыруудагы, дүйнөлүк деңгээлде ишке ашыруудагы сиздин гана колуңуздан келет. Медицинанын генийлери болгон Ибн Синонун дагы, Гиппократтын дагы эч кандай медициналык диплом болгон эмес. Аларда Аллах Таала берген жөндөн болгон. Менде дагы ошондой эле Аллах Таала берген жөндөн менен жүрөктү эч кандай хирургиялык операциясыз 100%га чейин айыктыруучу дарыны иштеп чыкканмын. Конституциялык мыйзам бир дагы беренесинде дипломдо жараша иштейт деп жазылган эмес. 48 статьянын 1 пунктунда жөндөмдө жараша иштейт деп жазылган. Бул дарынын бир дозасын дүйнөлүк рынокто $2.000.000 1 миллион адамга саттырсаңыз, siz $2 milyar иштейт элеңиз. Урматтуу Садыр Нуркожаевич, менин күнөөм менен бир адамга зыян келтирсем, керт башы менен жооп беремин деп сөз беремин. Бул дарыны ичип 100%га чейин айыгып жашап жүргөн адамдардын видеолорун көрүүңүздү сунуш кыламын. Болсо, мен керт башы менен жооп беремин деп сөз беремин. Бул дарыны ичип 100% айыгып жашап жүргөн адамдардын видеолорун сизге жиберемин. Men Şerali İbmet İbrahim. Men 3 yıldan beri yüreğim ağrıyor. Bir yılda 2 yol Belise'ye yatamın. Nasılday Belise'ye yatıp 6 ayda bir de değerlenip şutup geliştim. Anan bana rahmetlilikani televizyonda reklamadan okup şu kişiye gelip hazır değerinde içmey şimdi dersini içip çöp dersini. Bu da jakşı olup kaldım. Үйдө токтогулда 10 gün больницада жатып, укол алып дарыланып, 10 günden кийин кайта болбой, азычка башталып, кыйналып, уктай албай, тамак иче албай, кыйналып жүрдүм. Анан рекламадан бул байкемдин немесин угуп, рекламасын угуп, Бишкекке келдим. Бишкекке келип, бул байкенин дарысын ичип, 2 маал дарысын ичип, 2 маал кислороддо дем алып, 10 günün içinde жакшы болуп кеттим.